шаарынын түптөлгөнүнөн туура 146 жыл өтүп, бүгүн баарыңыздар жакшы маанайда шаар күнүн белгилеп отурасыздар. Ошондуктан эң алды менен баарыңыздарды Жалал Абад шаарынын 146 жылдык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Мынакей шаар күнүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун Айып тоосунун бооруна 50 метр бийиктикке көтөрүү менен баштадык. Мындай иш аракетибиз өлкө аймагында 3 ири шаардын бири болгон Жалал Абадта дагы мамлекеттик желек бийик желбиреп, шаар калкына дем болуп, маанайын көтөрүп, шаар меймандарынын кызыгуусун арттырат деген тилек болду. Биз өлкө борборунан тарта 7 думандын ири шаарларын шаар макамына жооп бергидей деңгээлге жеткиребиз деген максатты көздөгөнбүз. Шаар борборлоруна агылып келген эл шаар маданияты менен түздөнүп, шаар көркү менен сыймыктана тургандай деңгээлге чыгаралы деген илгери үмүтүбүз зор. Буга чейинки сапарымда Жалал Абад шаарын көрүнүктүү экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилгенин айткан элем. Анын алкагында 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөндүгүнөн кабардарыңыздар бар. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, мындай чоң суммадагы каражат бөлүү менен шаарыңыздарда бир топ өзгөрүүлөр, бир нече жаңы курулуштар жүрүп жатат. Шаардын ички жолдору оңдолуп, түздөөдөн өтүп, элибизге ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканына баарыңыздар күбө болуп атасыздар. Ал эми бул жолку сапарымда бүгүнкү майрамдын урматына шаар калкы үчүн 50 даана жаңы автобус тапшыруу алдында турабыз. Жаңы өзгөрүүлөр болуп, күн өткөн сайын кулпуруп бараткан шаарыңыздарга бул автобустар өкмөттүн атынан белеги болсун. Шаарлыктар жаңы, ыңгайлуу, комфорттуу автобустар менен каттап, өнүгүүгө бет алган багытыбызды сезгендей болуусу кажет. Берилген маалыматтарга ылайык, Жалал Абад шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуу автобазасынын техникалык паркы 2012 жылдан бери жаңылана элек экен. Убакыттын өтүшү менен автопарктагы автобустардын дээрлик бардыгы жарактан чыгып, колдонууга мүмкүн болбой калган. Биз коомдук транспорттор аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө терең мааниге ээ экенин эске алуу менен бул жылы 100 миңдеген шаар тургундарынын күн сайын керектөөсүнө айланган коомдук транспорттарды жаңылоого белсендик. Бүгүнкү күнгө чейин коомдук транспорт көйгөй орчундуу маселеге айланып, шаардыктарды жекеменчик транспорттук каттамдар гана тейлеп калган. Кудай буюрса, эми жаңы автобустар шаар тургундарынын түйшүгүн жеңилдетүү менен бирге жергиликтүү казынага да киреше алып келе баштайт. Жогоруда белгилегенимдей, Жалал Абад шаарындагы дээрлик бардык борбордук көчөлөр оңдоп түзөлүп, автобустардын калаа жолдорунда ыңгайлуу жүрүшүнө шарт түзүлдү. Ошону менен бирге бүгүнкү иш-чаранын алкагында облустук ички иштер башкармалыгына дагы атайын техникаларды тапшырабыз. Биз кайсыл гана тармак болбосун, алардан жетишкендиктерди талап кылуудан мурда ал тармактарга алгач шарт түзүп берүү жагын колго алуудабыз. Болбосо күтүүлүүчү натыйжа биз ойлогондой болбой калары турган иш. Мына ошондуктан облустук ички иштер башкармалыгынын күчтөнүүсүнө, алдына коюлган талаптарды так аткаруусуна өөлгө болсун деп жаңы техникалар менен камсыз кылууну чечтик. Буюрса, Жалал Абад шаарынын жашоочуларынын укуктары менен коопсуздугу тиешелүү деңгээлде камсыздалат деген ишенимим чоң. Урматтуу Жалал Абад шаарынын жашоочулары жана меймандары, мындай иш аракеттердин баары сиздер үчүн, сиздерге ыңгайлуу шарттарды түзүү, коопсуздукту камсыздоо максатында жасалып жатат. Бул аракеттер өлкөбүздө жасалып жаткан алгылыктуу иштердин бир гана көрүнүшү десек болот. Албетте, бүгүнкү иш аракеттер менен эле чектелип калбайбыз. Жаңы жылдан кийин Ош шаарына дагы жетиштүү көлөмдө автобустарды беребиз. Өлкө бюджетинен кандай мүмкүнчүлүктөр жаралса, мындай иштер мындан ары дагы бардык аймактарда уланаарына ишендирип кете аламын. Жергебиздеги мына ушундай жакшылыктарды Кудай кут кылсын. Жалал Абад шаары кыргызстандыктарды эле эмес, чет жерден келген меймандарды да суктандырган, кулпурган шаарга айлансын. Шаардын
146 жылдык майрамы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Шаарыңыздар өнүгүүнүн гана үстүндө болсун. Жалаң жакшылыктар коштоп турсун. Рахмат. Bayramınızlar kutlu olsun. Ömrüm uzun olsun. Çok rahmet. Komfortlu son haftamızda. Bunday haftamızda bizde bolgan emes ya. Büyük dağdan. Bunday haftamızda bizde bolgan emes. Doğru.